Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Адлет. Султанова Алина Чилтенбековнан бир тууган иниси болом. Сиздерге кайрылуубуздун себебин кыскача айтып кетсем, 2018-жылы эжеме дарыгерлер хронический миелобластный лейкоз аттуу диагноз койгон. Кыргызчасы аккан деп аталат. Азыркы күнгө чейин эжем ушул оор дарт менен күрөшүп дарыланып келген. Бирок азыркы учурда дарынын күчү жетпей алгандыктан онкогематологияда химиотерапия алып жатат. Химиотерапия курсу бүткөн соң тез арада сөөк чучугун алмаштыруу зарыл. Орусчасын айтканда пересадка костного мозга. Өзүңүздөргө маалым болгондой, мындай түрдөгү операциялар чет өлкөдө чоң суммага жасалат. Тагыраак айтканда Туркия өлкөсүндө. Ошол себептен биз кыска мөөнөттүн ичинде $100,000 чогултууга мажбурбуз. Көп түкүрсө көл болот демекчи, урматтуу мекендештер, достор, кайдыгер карабастан колуңуздан келишинче жардам бериңиздер. Биз ар бир колдоону баалайбыз. Сиздердин жардамыңыздар жана батаңыздар менен бул ооруну бирге жеңебиз деп ишенем. Реквизиттерди астында тиркейбиз.